Аалам миң кырдуу миң сырдуу болсо китеп дүйнөсү андан да көп сырларга бай. Ошол сырды окуп жана турмушта колдоно билүү үчүн биз ар дайым китеп окууну пайдалуу адатка айлантуубуз зарыл. Учурда автобиографиялык, шыктандыруучу, эргүү берүүчү, тарыхый, көркөм фантастика, романтикалык жанрдагы чыгармаларды табууга болот. Асыресе соңку мезгилде батыш жана америкалык калемгерлер жараткан чыгармалар кыргыз тилинде жеткиликтүү болуп. Бүгүнкү бир китептин баянында акшлык оратор Хал Элрод тарабынан жазылган «Таң сыйкыры» аттуу китепти окуган окурмандын оюн угабыз. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн биз Таңдын сыйкыры тууралуу китеп жөнүндө баяндамакчыбыз. Бул китептин автору Хал Элрод болот. Бул китепти жазган автор негизинен бул Таңдын сыйкыры аттуу китепте таңды кантип баштоо керек, таңды же болбосо кантип туура баштоо керек, кантип тосо алуу керек деген сыяктуу жана башка көптөгөн мотивацияларды берген бул китепте. Кыскача баяндап кетсек, бул таңды биз эң эле биринчи эртең менен туруп алып, жөн эле бети колубузду жууп алып, кайра эле окууга же болбосо ишке жөнөбөстөн бул жерде кенен кесир жазган. Эгерде сиздер окусаңыздар, бул жерде мындай түшүнөсүздөр деп ойлойм. Мен айтып аткан эмне жөнүндө кеп болуп атканынчы. Бул жерде таңды кантип туура тосо алуу керек, эртең менен туруп боло турган бүгүнкү күнүбүздү аффирмация же болбосо визуализация кылышыбыз керек. Визуализацияны ошол биринчи эртең менен турганда гана баштайбыз. Эртең менен туруп бүгүн эмне кылам, бүгүн кандай жумуш аткарамын, же болбосо бүгүн эмне менен алек болом деген ойлорду ошол визуализация аркылуу ишке ашырып алабыз. Андан кийин эң эле мындай көп адамдар айтат да, эртең менен турганда мындай көнүгүү жасоо бул мындай керек деле эмес, өтө деле маанилүү эмес, маңыздуу эмес дешет. Бирок эртең менен турганда ошол качан жок дегенде 3 мүнөт же болбосо 5 мүнөт ошол физзарядкага мындайча айтканда ошол көнүгүү дене боюбузду чыңалтырып алсак, ошол дагы биздин жашообуз ошол жок дегенде бир күнүбүзгө жете турган энергияны ошол сарптай турган энергиябызды биз ошол 5 мүнөттүк гана физзарядкадан топтоп алышыбыз мүмкүн. Анан Бул китептин автору эмнеге өзгөчө, анын сөзүнө эмнеге ишенүүбүз керек деген окурмандар үчүн. Хал Элрод ар бир адам жашоо бизге койгон кыйынчылыктарды жеңүүгө жөндөмдүү экендигинин тирүү далили. Хал 20 жашында жол кырсыгына кабылган. 6 мүнөттүн ичинде денеси клиникалык өлүм абалында болгон. Сөөгү 11 жеринен сынып, мээси катуу жабыркаган. Дарыгерлер аны мындан ары баса албай турганын айтышкан. Бирок медициналык божомолдордон айырмаланып, Хал ультрамарафонго катышып, өжөрлүгү менен өзүн айыктырып кете алган. Хал тагдырдын соккусуна кантип туруштук берүү керек экенин жеке үлгүсү менен башкаларга көрсөтөт. Ал көптөгөн телекөрсөтүү жана радиостанцияларда интервью берип, бул тууралуу атактуу китептерде, анын ичинде жан сактоо үчүн Тоок шорпу аттуу китебинде да жазып өткөн. Ийгиликтин чоң башааты же болбосо эгерде сиздер чоң ийгиликке жетейин деген болсоңуздар, албетте ушул китепти окуңуздар. Мен сунуштайм Таңдын сыйкыры деген китепти. План менен иштөөнү, кантип план коюп, кантип максатыңа жетүүнү, же болбосо ошол туура визуализация кылууну, максатыңа кантип жетүүнү ошол үйрөтө турган китеп. Бул ишенген эмесмин, китеп кантип эле адам жашоосун өзгөртө берет депчи. Бирок ушул китепти окугандан кийин мен жашоого болгон көз карашым, адамдарга болгон мамилем, деги ойлогон ой максаттарыма көбүнө деле жеттим мен ушул китептин айынан. Бул китепти мен 4 күндө окуп бүтүрдүм. Аябай кызыктым, себеби ар бир бети өзүнчө бир кызык экен. Бири-бирине уланган, мындай бардык темасы, подтемасы бири-бирине байланыштуу экен. Бирок жакшы ушул психологдун да, психиатр, ошол мотиватордун дагы ордун баса турган ушул китеп экен. Ушул мен Хал Элродго мен чоң рахмат айтам, китептин авторуна.